Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Мурдагы күнү 1-сентябрда Жогорку Кеңештин кезектеги күзгү сессиясы башталды. Бүгүн болсо ал ийгиликтүү аяктады десе болот. Парламент жетекчилери менен депутаттар же журналисттер менен саясаттануучулар эмне деп чечмелесе дагы мындай нерсени түшүнүү кыйын. Фрэнсис Форд Копполанын «Кудай ата» деген атактуу тасмасында Майкл Корлеоне мындай нерселер адамдын акылын кордойт деген. Бирок сен күнөөлүү эмесмин дебе. Антсең менин акылымды коргулуп, ачуумду келтиресиң. 3 күндүн ичинде Жогорку Кеңеш насыя гранттар менен байланышкан бир нече макулдашууну бекитти. Алар мисалга нарын шаарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча Европадагы кайра куруу жана өнүгүү банкы менен же Индия өкмөтү менен кош салыктан бошотуу сыяктуу өкмөт аралык келишимдер. Айрымдар 3 күндө 10-15 депутат күчү менен аракеттенип, 120 мүчөлүү парламенттин ишин аткарыптыр деп макташы да мүмкүн. По идее, периодически должны хотя бы рассматриваться какие-то... Идея боюнча кайсы бир шашылыш мыйзам долбоору мезгил менен каралып турушу керек. Башка маселелер болсо, Жогорку Кеңештин кийинки 7-чакырылышына калтырылышы мүмкүн. Ошентип биздин 6-чакырылыш азыр ошол эл аралык келишимдерди беките алат. Алар гранттар менен байланышкан болсо. Международные соглашения какие-то ратифицировать, если это касается грантов. Эмне үчүн бардык депутаттар сессияга катышпайт дегенге парламент жетекчилери алар ковидтин эпидемиясы учурунда шайлоочулары менен жай айларында жолуга албай калыптыр. Азыр ошол иштерин бүтүрүүдө дейт. Сыртынан караганда иш ийгиликтүү жүрүп жатат. Келишимдер болсо өлкө үчүн өтө керектүү, ким каршы болмок эле. Бирок каршы боло тургандай сессия учурунда залда депутаттар деле болгон жок. Мисалга бүгүн сессияга 15 чакты гана депутат катышты. Барды болуп 11 маселе каралыптыр, бирок күн тартибиндеги маселелер колго салынганда ар бири 80дей депутаттын макулдугу менен жактырылыптыр. Иштин мындай мүнөзү көп жылдан бери эле калыптанып калган. Депутаттар өз милдетин аткара турган негизги жумушуна келбейт. Алардын ордуна башкалар добуш берет жана ал тууралуу канча какшасаң дагы абал өзгөрбөйт. Ошондо да бул маселе Жогорку Кеңешке таандык эң маанилүү проблема эмес. Акыркы жылдары Кыргыз парламенти элдин мүдөөсүн чагылдырган жыйын деген сапаттан ажырады. Эл аларга шайлоо учурунда гана керек. Белгилүү өзбек журналисти Акрам Муртазаев айткандай, эл алар үчүн бир жолу пайдаланып ыргытып жибере турган электоратка айланган. Ошондо дагы депутаттар ошол элди кордоонун ар башка жаңы ыкмаларын табууда. Мисалга азыркы 3 күндүк сессиясында Жогорку Кеңеш 7 жаңы депутатка мандат берүүгө үлгүрдү. Алар ар башка партиянын тизмесинде болгон жана партия жетекчилери аны менен бересесинен кутулду. Бирок бир эле күн депутат болгондор эми өздөрүн кийин экс-депутат деп атай алат, класстык чиндерин жана башка жеңилдиктерди алып, баркына барк кошулат. Муну акылды кордоо дебегенде эмне деп аташ керек? Парламент жетекчилеринин айтымында айрым депутаттар жаңы шайлоого катышкандыктан мандаттарын тапшырган, ошондуктан бош орундар пайда болгон. Бирок ушул эле сессияда жаңы шайлоого катышкан спикер, анын вице-спикерлери баш болуп, башка да депутаттар отурбайбы? Алар эмне үчүн мандаттарын тапшырбайт экен? Жогорку Кеңеште ушинтип өтмө короого айлантууну акылды кордоо дебесек кандай деп түшүнүш керекпиз? Жайкы эс алууга депутаттар июлда чыккан. Ошол июлдун ортосунда ковид күч алып, күн сайын 80-90 адам курман болуп, коом бийликти сөгүп турганда, Жогорку Кеңеш шашылып сессияга чогула алган эмес. Эми болсо 3 күн иштей коюп, сессияны кайра бир айга токтотууда. Спикердин айтымында бир топ депутат шайлоого катышууда. Ошондуктан алар парламенттик трибунаны үгүт үчүн пайдаланбаганы өтө калыс иш болот. Жогорку Кеңеште калыстык өмүр сүрө баштаптыр. Ошондо саламат калыңыздар.